Манас айылындагы бул чакан завод өткөн күздө ачылган 100 ишкананын бири. Кызыл тасмасы кесилгени менен ишке киргизилген эмес. Туура 1 жыл туруп өткөн август айында гана алгачкы даяр продукцияларды өндүрө баштады. Азыр толук кандуу иштеп, темир бетон материалдары чыгарылууда. Ошо толук кандуу иштегенибизге бир 2 айдын жүзү болду. Азыр карагай опора чыгарып атабыз 11 метрликтен, кальцодон 2 түрүн чыгарып атабыз, метровойдон анан 1,5 метрликтерди. Азыр дагы эми 1 ай 2 айдын ичинде уже жазкыга ирригацияга карата лотокторду кыштай даярдап баштайбыз. Бүгүнкү күндө 4 бала иштеп атат. Биздин планда 10 балага чейин жумушчу орун түзүп, балдарды азыр дагы көбөйтөбүз буйруса. Аталган завод Талас райондук өнүктүрүү фонду берген 14 миллион сомго курулган. Муниципалдык багыттагы ишкана келишимдин негизинде жеке тарапка ижарага берилген. Келишим боюнча айыл өкмөтүнүн казынасына ишкана 1 жылда 500 миң сом гана төлөйт. Элге пайдасы айылдын тургундары иштеп, жумушка жараша маяны алышууда. Июль айынан баштап берге кызматка келдим. Ошо келгенде эң биринчи көйгөй темир бетон заводу боюнча айтылды. Анан бул жерге келип таанышып, айыл өкмөттө мурунку түзүлгөн келишимдерин баарын көтөрүп караганда бул жерде февраль айында конкурстун негизинде Осо Аксай утуп алыптыр. Анан келишимде 500 миң сом 1 жылга деп каралган, башка эч нерсе каралган эмес ал жерде. Анан толук кандуу иштеп, өздөрүнүздөр актап баштаса, анан булар менен сүйлөшүп көрүш керек, шарттарды карап көрүш керекпиз кайра. Негизи бул ишкана сугат тармагындагы көйгөйлөрү чечүүгө керектүү материалдарды өндүрүүгө ылайыкталып курулган. Мындан чыккан темир бетон материалдар эскирген арк каналдарды оңдоого пайдаланылат. Бир күндө 36 даяр продукция өндүрүүгө жөндөмдүү. Кандай болуп курулганын мен билбейм. Конкурстун негизинде мен утуп алгам. Утуп, мен бирок өзүмдүн каражатыман азыркы бүгүнкү күндө оборудованиялар жетишпеген оборудованияларды 4,5 миллион сомго алып келдим өзүмдүн каражатыман. Сатып алып келгенче бир 3 айдын жүзү болду. Бардыгын кошуп тесттен чыгарганыбызга бир 2 ай болду. Дагы буйруса техникаларды карап жатабыз. Бир 13 миллион сомго чейин дагы өзүбүздүн жаныбыздан освоить этебиз. 1 жыл кеч ишке кирген эле болбосо, мындан ары жумуш токтобойт. Ишкананын жетекчиси кышында да мында иш жүрөрүн билдирди. Эң башкысы эми жергиликтүүлөр темир бетон материалдарын алыстан ташып келбей, жакын жерден сатып алып каражаттарын үнөмдөшөт. Ошондой эле убакыттан да утушат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.